Ассаламу алейкум, такси жамааты. Мен на данный момент балыкчы шаардамын. Вот этиңде балыкчы көл көрүнүп турат. Шаардын четиндемин. Бишкекте такси кылып жүрсөм, клиенттерим чыгып калып, көлгө айдай бересиңби дегени без Яндекс эле көлгө келип калдым. DN8 Саната. Азыр атайын балыкчыга келип калдым. Кечки саат 7:30-8дей болуп калды окшойт. По-любому шаарга кеткен желание жок. Азыр балыкчы шаарда заказ аткарып, балыкчы шаарда Яндекс Таксиде как обстоят дела, мындайча айтканда көрөбүз. Канча сомдук заказдар бат-бат эле болобу, комфорт жок болсо керек. Скорее всего DN8 менен экономдой эле чисто балыкчы шаар менен таанышканы, балыкчыда такси кандай болуп атканын билиш үчүн гана аз шамал болуп атат. Бир аз үшүп калдым. Азыр машинага отуруп дал шапчине кармайбыз. Жамаат биздин таксопарк Капитал Бишкек шаарында 2-5% алат, калган бүткүл региондордон 1-5% алат, 1,5%. Мындайча айтканда, балыкчы Ысык-Кульская область, Талас, Нарын, Баткен, Жалал-Абад, Орская областтарда, Токмок, Чүй областтарында полностью 1-5% алат. Бир гана Бишкек шаарында 2-5%, калган бүткүл региондордо 1,5%. Пока заказ түшпөй эле 5 мүнөт болуп калды. Могу шаарды көздөй айдап, мындай домдор бар экен. Бул параллельный көчө, негизги жол бар го, Чолпантага кеткен жол, могу сол тарабында болуп калат. Бул шаардын ичиндеги негизги жол экен. Алтымышка мындай камера знактар бар экен. Камерасы барбы жокпу билбедим, бирок 60 деген знактар бар экен. Мындай оң тарапта 1-2 мындай домдор бар экен. Мындай сол тарапта домдор көп экен. Көрөзөм шаарда. Мол жакта бир базарга окшогон бир центр бар экен, светофордун астында. Буюрса иштейбиз. Көрөбүз, пока заказ түшө элек. А так, мол балыкчы шаарын билбегендер көлгө баратып, тиги негизги жол менен өтүп кетесиңер да. Анча домдор эле көрүнбөйт. Бирок балыкчы шаарда мындай домдор көп экен, мол оң тарабым, сол тарабым. Мындай жаңы домдор жок экен, бүт Советский Союзда курулган домдор го, бирок бар экен. Мол светофору, Бишкек Петролиум заправкасы бар жер, по-моему, базар окшойт. Бир аз мындай магазинчиктер движение көбүрөөк экен, эл көбүрөөк, машина көбүрөөк дегендей. Бирок заказ жок. Линияда жүрүм. Заказ эч кандай заказ жок пока. Бирок ушундай жерлерден по-любому заказ болсо керек. Бир аз күтөбүз, мындай такси деген машиналар жүрөт. Анан эмени көрдүм, байкаганым, жана круговойдон балыкчыга кире берген жерде Нави деген машиналар көп экен, жаңы, по-моему, электричкалар окшойт, электромобиль машиналар. Мындай Ылдам Экспресс, бирдемекелер магазиндер бар экен, мындай. Алмафон дейт, Айпери, Минтүркүн. Бул жер базар экен да. Дейт, бирдемеке таш, сода базар борбору экен бул жер. Гайлери жүрөт. Бирок заказ жок. Включить хотя бы один тариф деп кайра-кайра чыгып калып атат. Эмнегедир. Бирок тарифте эконом күйүк. Так, Капитал Бишкек, Саната. Все. Готовый заказ. 60 күйүп атат коэффициент. Балыкчы шаарда көбүнчө заказдар көргөзбөй эле, көбүнчө өзүм сүйлөйт окшойм. Заказдарды комментируйт этип, ушундай заказ түштү, ушунча километрге барды, мынча сом болду деп көргөзөнүсөм, заказ деле түшпөй атат. Скорее всего, эметет окшойм. Көбүнчө мындай шаар жөнүндө эле маалымат берип, өз сезимдеримди айтып, ощущенияларымды, көз караштарымды шааргачы. Көбүнчө бул видео ушундай болуп калат окшойт. Плюс 30 сом менен биринчи заказ түшүп атат. Бирок заказ кайсы тарапта болуп калды? Так, светофор, рынок Санташ экен. Так, ошондо менин артымда болуп калдыбы? Так, артымда экен. Же мол светофордон кетем да. Ошонусу түшүнүксүз болуп калды. Так. Айдай берелик эми, көрөбүз да. Жок, могул жерден разворот алыш керек экен да, өтүп кеттим развязкадан, эми ала жок, светофордон разворот кармайбыз. Артымда калып кетти заказ. Плюс 30 сом или плюс 40 сом мен түштү. Байкабай калдым. Так, Саякбай Каралаева деген көчөдөн түшүптүр. Мондай аллеясынан кетип атабыз. Бул аллеяны узун окшойт. Негизги Чолпантага бараткан жолдо да көрүнөт да. Бул жакта да домдор көп экен. Да, балыкчы шаарды башкача элестеткем, бирок башкача экен. Так, ошол домдордон түшкөн окшойт, тиги домдордон.
Погода сонун болуп атат. Жаан токтоду, бар жок салкын болуп. Таза аба болуп калды. Жамал домдордон кийин түшүптүр. Бул тарапта да. Азыр ойлоп калдым. Эметейин деп. Эл үчүн деген бирдемеке бар экен. Ушул жерден заказ түшүптүр. Эми заказдар арзан болсо керек. Оюм боюнчачы региондордо ушундай го. Акчаларын албай эле жөн эле мындай контентке эле видео тартып койсомбу, же акчасын алсамбы? Бул гостиница баня эл үчүн экен. Конок үйү мончосу экен. Гостиница баня эл үчүн ушундай жер экен, короче. Все көрөбүз. Акчасын деле албай жөн эле мындай эле шаардын ичинде бир аз нары бери эле айдап дегендей. Все, инес чыгып атат. Кеттик. Кандай кетебиз ошондо? Ылдыйга, ал жака? Карта. Мен шаарыңарды билбейм да ошондуктан. Конок болуп келип калып эле такси кылайынчы деп. Бул жер гостиницабы? Гостиница, мойка, баня. Эме түнөп калыш канча бул жерде бир кишиге? 5 күн. Все, рахмат. Так. 80 сом чыкты, 6 минутада келдик. Акчасын албадым. Так, эми кайда бираз артта калып калдык дейм. Заказ, экинчи заказ түштү. Үйүнүбүз жакшы экен, активный бала экен, бүт балыкчы жөнүндө маалыматтарды берип дегендей. 80 сом болду. Акчасын албадым. 5 жылдыз басып кой дедим. Рейтинг 4.91 Ошо бир аз көтөрүлүп калсын андан көрө. Так. Раз биринчи клиенттен 80 сом акчасын албадым. Эми ушун кечиресиңер. Ушунча болуп калды. Эми бүт эле бардык клиенттерим 5-6 заказ аткарсам, баарын эле жөн эле мындай акысыз эле тартып коеюн. Маалымат үчүн эле. Ошондой кылсам туура болот го дейм. Эми уже акча алыштан смысл калбады го. Так. Асфальт жаңы жол экен да. Ол сонун жол экен да. Шаардын чет жагында, жогору тарабында. Жаңы асфальт, мондай фонарлар, елкалар тигилген, лежачилер, Айбек дүкөнү дейт. Ушундай эмне. Мен бул жерде односторонний экен, тиякта жол бар экен. Всё. Кишилер жүрөт. Бул көчөнүн аты Тыныстанова көчө экен. Жаңы асфальт, жаңы эме экен да, трасса экен. Аябай узун экен. Жакшы сонун жол жасап коюшуптур. Мындай грузовойлор аябай көп экен балыкчыда. Мындай КамАЗ сыяктууларчы. Бирок балыкчы аябай таштак шаар экен. Мындай таш көп экен, слишком эле. Негизги жолдон кайрылсаң мындай кичинекей көчөлөргө только таш экен ушундай. Бизде түштүктө ош тарапта мындай жөн жерде глинач, ылай болуп кетесиң. Балыкчыда таш экен. По-моему, 6 минутада келдим, бирок бара турчу жерибиз 900 метр 4 минут экен. 57 сом чыкты. Жанак эле эмеге келип калдык. Бир круг клуб 130 сомдук заказ менен келип калдым, бир круг клубчу. Так, эл үчүн мындай караганда бул жакта болсо, значит, биз бул тарапка кетиш керек экен. Получается, ушул гостиница банядан клиент алып мындай бир круг клуб келгениме 130 сом болду да. 81 сом и 57 сом. Так. Так, мене кетели анда. Заказдар ошол региондо, башка шаарларда кандай болсо ошондой эле экен. Үчүнчү заказ, бул заказды поехали дегенди баса эле түшүп калды. Макул деп алып коердим, плюс 20 мен түштү окшойт. Азыркы заказым деле плюс 20. Заказдар арзан, бирок азыркы пассажирлеримден бай сүйлөшпөй келгениме, жол кирен жөн эле кое бериңиз дегени неудобный болду да. Бирок 1000 сом берди эле, сдачам жок. Жөн эле которуп койгула десе макул деди да, бирок которгон эмес интернети жок болуп калды.
Номерде эле жазып алга деп жазып бизнес аркылуу эле салып кое алайдым, бирок жөн эле коюңуз десем болбойт. Анда которуп коебуз деп макул деп коет мага. Мындай жаш балдар, эркек кишилер чыкса, мындай от души эле жөн эле кой деп айттым, бирок могу эжелерге айтыш кыйын болду. Бирок ошондо сдачам жок болгон кезде, жөн эле коюңуз анда десем, жок которам деп номерим жазып алды, көрөбүз. Которсо которду, которбосо жок. Жаман көрбөйбүз андайга. Все, 3-чү заказга баратам. Так, все. Ал байке чыкты, алды акчасын которуп койду. Так, 81 сом. Бирок мен беззвучный болгонуна заказ пропустил, короче. Заказ. Ладно, бир аз эс алып алайлы. 3 заказ кылдык. Но в принципе түшүндүк да жумуштучу, кандай экенин. 4-чү заказды алдым. Заказдар бат-бат эле линияга чыкканда сразу эле түшүп атат. Ошол биринчи заказды, видимо, локациям слишком чет жакта болуп калып эле күтүп калдым окшойт. Бул жактан канализация или водопровод бирдемеке өтүп атат окшойт. Ремонтные дороги, оказывается. Так. Калган заказдар бат-бат эле там цепочкой болуп эле түшүп атат. Заказдар балыкчыда деле көп экен. Анан отмена, эч ким отмена кыла элек и анан сразу бат чыгышып атат. Либо мне так везет, либо либо постоянно эле ушундай, либо мне так везет. Отмена кылган киши жок и бат чыгышып атат баары. Все, келдик, күтөбүз эми клиентти. 6 минута 76 сом. Ал эми балдарын мен алып келдим. Тоже акча алганы неудобный болду. То есть жөн эле кое бергиле дегенден неудобный болуп, берген акчасын алып кое бердим. Багындай биринчи пассажирим менен сүйлөшүп келгенбиз да, балыкчы шаар жөнүндө сүйлөшүп, цепочка 5-чи заказыбыз бар. Мындай жөн эле кое берейин дегени мындай нормально болчу да. Кийинкилер менен эч кимис менен сүйлөшпөгөнүмө бир аз неудобный экен. Бул жакта пассажирлер күтүрбөйт экен, он тетигинде турушат ужечи. Ошол жагы жакшы экен. Все. Жамаат кыска 5 заказ аткардым. 308 сом болду 5 заказым. Комиссиядан сырткары мындай, короче, 70 сом, 49 сом, 70 сом, 66 сом, 50 сом. Так, комиссия 35 сом болду. Таксопарктыкы 8 сом болду. Ушундай. Бонустары бар экен. Заказдар аябай короткий бат-бат аткарылат. 4 минута 5 минуттан ичинде эле. Комиссиялар ушундай экен. Эң көбү 300 заказга 6500 сом берилет экен. Дальше ушинтип азайып кете берет. 220 заказга 4600 дегендей ушундай заказдар, бонустар бар экен. Тариф эконом доставка, место балыкчы дейт. Кечки саат 9 болду ровно. 1 саат линияда жүрүп 5 заказ аткарыптырмын. Андан да батыраак көбүрөөк аткарса болмок. Мен бир аз жайыраак аткарып калдым. 1 саатта 5 заказ, ошондо күнүнө 30-40 заказ кылганы спокойно кылсаңар болот экен. 300 сом калат экен саатына. Бишкекте 500 сом, 600 сом калат. Бул жакта саатына комиссиядан сырткары 300 сом калат экен өзүңөргө, примерно. Плюс-минус. Бензинге 50 сом кетсе, саатына балыкчы шаарда саатына 250 сомдон иштесе болот экен. Расходтордон сырткары, бензин менен комиссиядан сырткары саатына 250 сомдон спокойно иштесе болот экен. 10 саат иштесең 2500 сом. Региондорго жакшы го дейм. Бул жакта квартирада турбайт, машинасы аренда болбойт. Региондордо бүт эле машиналар өзүнүкү болот. Квартплаталар жок. Бир гана ошол кредит эле бар болбосо, а так Бишкек шаардагы таксистерге салыштырмалуу Бишкек шаарында квартплата төлөйт, аренда төлөйт көпчүлүкчү. Ошентип плюс кредит эсепке албагандачы, ошондой төлөмдөрү бар да. Ошону менен 10 саат Бишкекте иштегенде деле аренда, газ, нары бери акча короткондо деле 10 саат иштесе 2500 сом таза калабы калбайбы белгисиз. А балыкчы шаарда саатына 250 сомдон иштегенде мен 300 сом иштептирмин бир сааттын ичинде. 50 сом газга кеткен учурда да мына дистанция короткий эле да. 4 километр, 3 километр, 5 километрдеги эле заказдар. Пробка жок. Ошондуктан региондо 10 саат иштесең 2500 сом, балыкчы шаарда спокойно иштесе болот экен. Плюс
күндө 30 заказдан аткарсаң, мындай бонустарды бир жумалык бонустарды спокойно аткарып койсоңор болот. Мисалы, мол 220 деген заказды 4600 сом плюс жуманын акырында еще плюс 4000 сомдой бонус алсаңар, жакшы эле го дейм балыкчы шаарда. Ким биздин таксопаркка каталыш иштесе ушул номерлерге чалгыла. Таксопарк Капитал бүткүл регионда 1,5%, Бишкек шаарында 2,5%. Вывод, бонус, безналичный акчаларды выводта проблема жок. Любой время, любой сумманы чыгарып беребиз. Балыкчы шаарга келип калгандан кийин атайын жаңы пляжды да көрүп коеюн деп, киши көп экен, кечинде аябай көп болуп. Узун бульвар экен, машинаны тетиги жакка токтотот экенсиң, анан дальше жол басып берет экенсиң. Жолдун эки чети жалган кафелер экен, еще плюс мындай жаңы ачылып аткан кафелер да аябай көп экен. Мындай окшош кылып салып атат экен, мына деревянный обшивкалар менен. Жаңы пляжга барып, пирсти көрүп, кайтабыз буюрса. Мындай галочка коюп коелу, көрдүм, келдим деп. А дальше уже сезон ачылып калгандыгы бара беребиз. Аябай эле сону кылып коюшуптур мындай. Живой пальмалар, по-моему, живой болуш керек, адашпасам. Сону мындай жолдор, беговая дорожка, велодорожка бар. Сону жаңы магазин, кофе бар. Бирдемекелер ачып, эл көп. Пляж бул жакта зонттор. Сон болуп калыптыр. Бир сыйра кирип чыкмады, жакшы көрүнбөйт, бирок сон экен. Короче, галочка бар да, то что мен келдим деген.